Мырза, менин атым Сюзан. Жана мен Библиянын окуучусу болом. Жана менин суроом, сиздин лекцияңызда пайгамбарлардын өлүмү жөнүндө айттыңыз. Жана Муса менен Мухаммед табигый өлүмгө дуушар болушат. Жана мен Курандан Мухаммедке уу берилгенин көрдүм. Аны аялы жана ал ушундай жол менен берет. Эгерде ал туура пайгамбар болсо, ал ошол уу берилгендигин баамдай алабы? Эже айтты, мен Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбардын табигый өлүмүн билем, деп айтты. Бирок Куранда анын аялынын бирөөсү уу берди деп билет. Эже бул жерде Куран. Мен силерди Курандагы аялынын бири уу берген деген аятты көрсөтүүгө чакырам. Куранда аялынын бири уу берген деп эч жерде айтылбайт. Андай аят жок. Мүмкүн сиз булагыңызды текшерип, кайдан алып жатасыз? Ким сага андан сура, далил сура деп айткан болсо, карындашым, мен эмне десем, карагылачы. Мен шилтеме берем. Сүрө номери, аят номери, сүрө номери. Мухаммед пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам атын келдирдим. Ведаларда мен дагы бир жолу индус жазмаларында, христиан жазмаларында кайталай алам. Мен шилтемелерди бердим. Үйгө барып, мен тест кылып жатам деп ойлосоңуз, анда барып шилтеме кайда экенин текшериңиз. Мен сизге Курандагы 114 сүрөнүн кайсы бир жеринде ошондой аят бар экенин көрсөтүңүз деп чакырам. Айтылып жатат, эже, сени бирөө адаштырып жатат. Сурооңузга жооп бердим деп үмүттөнөм. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки.